Азиз Манасбек уулу 10 жылдан бери жоопкерчиликтүү жана түшүктүү кызматты аркалап келет. Бөлүнгөн шайлоо тилкесиндеги коопсуздукту жана тартипти камсыздоо бүгүнкү күндөгү башкы милдеттердин бири экенин айтат милиция кызматкери. Шайлоонун таза өтүшүнө жана коомдук коопсуздукту камсыз кылууда өзүбүздүн кызматыбызды так аткарып атабыз. Жарандык милдетибизди аткарып, ушул жерде коомдук коопсуздукту камсыз кылып турабыз. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, бүгүн коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн 531 милиция кызматкери тартылган. Облустун алыс каймактарындагы кызматкерлердин бир күндүк тамак ашы, автоунаа жана күйүүчү майы берилген. Облус аймагындагы бардык шайлоо тилкелериндеги күч түзүмдөрүнүн саламаттыгы үчүн антисептикалык каражаттар, бет кап жана кол каптар таратылган. Нарын областык ички иштер башкармалыгынын жалпы курамы 531 киши кызматка тартылды. Андан тышкары элдик кошундары болуп 1470 кызматка тартылып, жер-жерден иштеп атат. Ар бир кызматкерлерге ушул жер-жерине барган Жумгалга жана ошондой алыска ат башы, Кочкор районуна жиберилген кызматкерлерге ошол бир күндүк паёгу берилди. Жана ошондой эле күйүүчү майы жана автомашина чечип бердик. Андан тышкары ошол өзүлөрүнүн саламаттыгын сактоо боюнча, коопсуздук боюнча бет кап, кол кап жана ошондой антисептиктер бөлүнүп берилип, баарына жетиштүү жерине бөлүнүп берилди. Шайлоо участкаларына бөлүнгөн кызматкерлер ыктыярдуу элдик кошуундар элдин коопсуздугун коргоо, санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоо менен бирге күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Ошондой эле илдетти алдын алуу үчүн жарандардын санитардык эрежени жана аралыкты сактоо менен добуш берүүсү үчүн коргонуу каражаттарын колдонуп кирүү эскертилүүдө. Бүлөттө келгени булар күн түнү менен иштешет. Эки милиция кызматкери бөлүнгөн. Экөө очереттешип, смендешип карап, күндүз бирөө, кеч түнкүсүн бирөө карашты. Азыр экөө тең турушат, тынч, көзөмөл жакшы жүрүп атат. Шайлоо тилкелериндеги тартипти сактоодо жана шайлоонун тынч өтүүсүнө милиция кызматкерлеринин кошкон салымы чоң экенин айткан шаар тургундары алардын иштерине ыраазы. Жакшы иштеп атат, өз милдеттерин туура эле аткарып атат. Эртең менен эрте келген, түнү менен буга чейин эле башкарып багы эмени карап атышкан тиги. Урунанын эметип. Өзүм эч кандай бул милиция кызматкерлерине элдин мындай нааразычылыгы жок да. Мен мисалы үчүн көңүлүм ток. Бирөө ары берип атат, тигиндей болла, мындай болла, колуңарды антисептик кылып жуугула, маска кирип киргизип, баарын ченеп киргизип, ичине мисалы үчүн мындай туруп катарга туруп калса, ошолорду карап, ортосундагы эмелерди жакшы кылып атат да. Рахмат. Мен милицияларга 1000 мәртебе ырашчылык билдирем да. Жана көп киши көп болуп кеткен, алардын баарын эле бирден эмеге тургузушуп, тартипти сактап беришти. Шайлоо күнү коопсуздукту камсыздоо үчүн өлкө аймагында жалпы 10 миңден ашуун милиция кызматкери тартылып, 1-октябрдан 6-октябрга чейин күчөтүлгөн тартипте иш алып барышмакчы. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Шамен Болотбеков, жаңылыктар Нарын шаары.